Салам достор, каналыма кош келиңиздер. Бүгүн мен сиздерге өтө даамдуу жана өтө жөнөкөй рецепт менен жасалуучу сырный шариктин рецепти менен бөлүшөм. Бизге сыр, жумуртка жана ун керектелет. Эң биринчи идишке сырды теркадан майдалап өткөрүп алабыз. Сырдын баарын теркадан өткөрүп алган соң бир жумуртканы салабыз. Анан унду салып, колубуз менен камырдай кылып жууруп алабыз. Жакшылап камыр сыяктуу ийлеп алган соң бирдей кылып шариктерибизди жасап алабыз. Курут жасагандай биринчи эки колубуз менен кысып толуктоп алабыз. Антпесе кууруп жатканда ажырап кетиши мүмкүн. Баарын бирдей кылып толуктоп алган соң майды катуу отто кысытып алып, кызыган майга сырный шариктерибизди салып, акырын аралаштырып отуруп, кызарта сырный шариктерибизди бышырып алабыз. Чама менен 10-15 секундадай кууруп алабыз. Биздин сырный шариктерибиз даяр болду. Негизи сырный шариктерди ысык түрдө жесеңиздер өтө даамдуу жана чоюлчаак болот. Бул рецепт сиздерге жагат деген ойдомун. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Көрүшкөнчө.